Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Биз бүгүн силер менен бирдикте кыргыз элинин музыкасы аттуу сабагыбызды баштайбыз. Биздин максат кыргыз элинин музыкасы жөнүндө маалымат алуу. Элибиздин маданиятын, салт санаасын, жашоо тиричилигин, жаратылышын, жаныбарларын музыка аркылуу чагылдырылышын таанып билүү. Маданияттуулукка, боорукерликке, адептүүлүккө тарбиялануу. Кыргыз эли өз улутунун адабиятын, маданиятын, үрп-адатын, салт санаасын сактап келген байыркы улуу элдердин бири. Музыкасы да байыртадан эле жаралып, жашоо тиричилик менен эри шаркак өнүккөн. Аны иликтей келсек, нече кылымдарга терең кетет. Элдин музыкасы аспаптык жана ырчылык аткаруучулук өнөрлөр болуп, эки багытка өсүп, өнүгүп келди. Аспаптарда аткаруучулук өнөр боюнча комузчулук, кылгыякчылык, чоорчулук жана башкаларды айтсак болот. Жана ар бир аспаптын аткаруучулары болоорун билебиз. Ал эми ырчылык өнөр, дастан айтуучулук, тök маркымдар, ырчы обончулар болуп 3 топко бөлүнөт. Күйчүлөр да, ырчылар да өз чыгармаларында элдин жашоо тиричилигин, жаратылышты, жаныбарларды чагылдырышкан. Алар түрдүү мүнөздөгү ар кандай чыгармаларды жаратып, өздөрү аткарышкан. Кыргыз эл музыкасынан үзүндү угалы. Балдар, силер менен бирдикте кыргыз эл музыкасы жөнүндө маалымат алдык. Музыка аркылуу элибиздин маданиятын, салт санаасын, жаратылыштын кооздугун, жашоо тиричиликтин кызык экенин түшүнүп билдик.
үйгө тапшырма. Китебиңердин 6-бетиндеги мектебим деген ырдын сөзүн жаттагыла. Саламатта калгыла.